Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Бұл аяттың мақсаты бұл. Ей құлдарым, білгіле, сілер емнеге болып атсаңар, бұл сілердікі емес дейді. Сен ақиқатта өзіңдікі емес, сен Алла Тағаланык. Мал мүлкің сенікі бе? Жоқ, Алланыкі, саға берген. Убақтылы. Бала чақал сенікі бе? Жоқ, алда убақтылы. Барын егесі Алла Субханала Тағала. Ошондуктан вабашшири сабирин. Кимдин башына качан бир кыйынчылык, мусибат түшкөн болсо дейт, ошол мусибатка сабырдуулук менен мамиле кылгандарга сүйүнчөлөгүнүң, эй Мухаммад. Кандай сабырдуулук кылат дегенде, сабырдуулуктун истиржа деген сөзү бар. Качан адам баласынын башына бир кыйынчылык түшкөндө истиржа кылыш керек деп айтты. Истиржа деген сөздүн мааниси инна лиллахи ve inna ileyhi raciun деген сөзді айтыш керек. Манisi эмне? Манisi шексиз күмөнсүз биз Алла Таалага таандыкпыз. Жана шексиз күмөнсүз биз Алла Таалага кайтабыз деген сөзді айтыш керек дейт. Бул жерде бир нерсе бар. Ошол истиржа сөздү айтуу менен адам баласы Кудай Таалага кулчулуктун туу чокусун көргөзгөн болот. Бул сабырдуулук болуп эсептелет дейт. Анткени туугандарым, анткени бул аят айтып атат. Сенин колуңдагы болгон нерсе сеники эмес, Алланыкы. Себеби мен өзүм кимдики болуп атам? Алланыкы. Инна лиллахи, биз Аллага таандыкпыз дейт. Ошол жерде биздин имамыбыз имам Матруди рахматуллахи алейхи айтат, бул жерде инна лиллахи, биз Алла Таалага таандыкпыз деген сөздө дейт, таухид бар дейт. Жалаң гана Кудай бар дейт. Болду Аллам, эй Аллам, сага таслим болдум. Мен сага өзүмдү тапшырдым, эмнем бар болсо барын тапшырдым. Аллам, эгем сенсиң, мен де эмне болсо ошонун эгеси сенсиң. Колда мал мүлк болгон жоготтум, аны сен бердиң, убактылуу бердиң, кааладың алдың деп атат. Бала чака бердиң, башкасын бердиң, тигини бердиң, мындай кылдың, кааладың алдың деп атат. Акылуу сенсиң. Мен буларга ээ болуп атам. Мен буларга ээ болгонум акылуу болгондугум үчүн, сенин фазлы карамың болгондугу үчүн деп атат. Сенден болгон бир ырайым болгондугу үчүн деп атат. Сенден болгон бизге бир эмнеси, мээримдүүлүгүң болгондугу үчүн сен бизге берип атасың. Я Рабби деп ошол жерде инна лиллахинин мааниси бул ва инна илейхи раджиун. Акыркы болгон чекитибиз, бара турган жерибиз, мен жоготтум мал мүлкүмдү, жоготтум бир туугандарымды, жоготтум тигини, жоготтум могуну. Кайда кетти? Аллага кетти. Мен да ошолордун аркасына барам деген сөз. Мен да барам. Мал мүлкүм кетти, бала чакам кетти, атам кетти, энем кетти, туугандарым кетти. Мен да олардын аркасына эришип барам. Ва инна илейхи раджиун мааниси бул. Барыш. Ошондуктан имам Матруди айтат, эгерде мусулман ошол аятка чын көңүл менен ишенип, жүрөгү менен бериле турган болсо, сабырдуулук көрсөтүүсү жеңил болот дейт. Анткени өзүң ээ болбогон бир нерсе, сенин мал мүлкүң болбосо, сенин бир тууганыңдын машинеси бар, машинесин жоготсо, мисалы, сен ага көп кайрыбайсың. Себеп билесиң, бул меники эмес. Ошол сыяктуу дейт. Билгиниң, бир тууганыңдын машинеси кандай сеники эмес болсо, колуңдагы акча да меники эмес деп билгиниң деп, Алланыкы деп билгиниң дейт. Ошон үчүн буларды жоготкон учурда, бул сага сүйкүмдүү болгон, жүрөккө жакымдуу болгон нерселерди жоготкон учурда меники эмес дегенге итикадка бекем боло турган болсоң, сабырдуулугуң да ошончолук жеңил болот дейт. Ал эми сабырдуулуктун натыйжасы эмне дегенде, улаика алейхим салавату мин раббихим ва рахма ва улаика хумул муфтадун. Алла субхана таала айтат. Аларга дейт, менден нөшөрлөгөн жамыр сыяктуу мээрим жаадырылат дейт. Мен алардын күнөөсүн бирөөсүн да калтырбай баарын кечирем дейт. Акырында булардын баары туура жолдо болуп эсептейт. Мен буларды хидаятын үстүндө акыркы демге чейин кармайм дагы, бейиш менен сыйлап коем дейт Алла субхана ва таала.